Биздин экинчи пресс-конференциябыздын бөлүгү азыркы коомдо аябай катуу талкууга алынып жаткан биздин эшектин эти боюнча маалыматтар байма бай берилип жаткандыгына байланыштуу. Биз жарандык активисттер четке карап турбастан биздин журналисттерди коргоо максатында дагы, ошондой эле коомго ачыктыкты, чындыкты, тактыкты алуучу максатында дагы өзүбүздүн пресс-конференциябызды берели деп чечтик. Биз бул акция боюнча биз Facebook жана ошондой эле интернет сайттарында өзүбүздүн баракчаларыбызды ачып, ошол жердеги коомдуу талкууларды жүргүзүп жатабыз. Ошол жерде баягы биздин ушул ачыктыкка алып чыккан журналисттер боюнча баягы ар кандай ой пикирлер да жаралып жатат. Негизи биз ишенебиз, чындыкты только журналисттер гана маалыматты алып чыгат деп ишенебиз. Ошондуктан биз эртең парк Горкийде саат 11-де биз ушу флешмоб өткөрөлү деп чечкенбиз. Биздин флешмобдун максаты ошол эле баягы кыргызда жакшы макал бар, сыйга сый, сыр аякка бал дегендей. Ошондой эле биздин бийлик өкүлдөрү ушунчалык бизди сыйлап, канчадан бери ким билет, бир Кудай билет, бизге канчадан бери эшектин этин берип келгендигин. Ошол боюнча биз дагы өзүбүздүн флешмобубузду баягы өзүбүздүн флешмобубуз аркылуу ушу бийлик өкүлдөрүнө билдирели деп чечкенбиз. Биздин флешмобдун максаты биз өзүбүздүн эле койго эшектин маскасын кийгизип, ошо Горкий паркка алып чыгалы дегенбиз. Анын максаты ошол бийлик өкүлдөрүнө баягы туура маалымат жеткирүүдө, ошондой эле негизи эле биз ушул убакытка чейин эшектин этин жеп келгенбиз деген максат болуп аткан. Анан флешмобду кичине маалымат бере кетсек, бул койго эшектин маскасын кийгизип чыкканыбыздын себеби ал жерде биздин өзүбүздүн касапчы болот. Баягы кыргызда жакшы макал бар, бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун дегенде. Ошондуктан биз ал жерге касапчыны коюп, ошол эле бийлик өкүлдөрүнө ар бирине тиешелүү жиликтерди берели деп да чечкенбиз. Ошо жиликтерди туура жана так бөлүш үчүн ошо биз касапчыны чакырып жатканбыз. Бул биздин интернет сайттарда бардыгы жайгашылган, кимге кайсы жилик берилүү боюнча дагы. Ошол эле биздин улуу башчыбыз президентке башын берели деп чечкенбиз. Бул башын берүүнүн да бир жолу бар. Биздин улуу урматтуу Бакиев Курманбек Салиевич убагында традиция кылып кеткен бул баш боюнча. Ошол эле баштын кулагын кесип ГКМБга берсин биздин улуу урматтуу президентибиз. Ушундай маалыматтарды эртерээк угуп, биздин башчыбызга жеткирүү үчүн деп чечкенбиз. Ошол эле көзүн Мелис Турганбаевга берсин. Ушундай баягы эшектин этин элге берип аткандарды көрбөй аткан биздин министр эртерээк көрүп, баягы көзүн ачсын деген максатта. Андан кийин болсо ошол баягы оң жамбашын прокуратурага, сол жамбашын сотторго, учасын биздин премьер-министрге, мойнун Текебаев көрели, биздин ушу конституциянын качандан бери жазып келе жаткан мойнун эч жака бурбастан түз келе аткан Текебаев көрели деп чечкенбиз. Ошондой эле каржыликти Чыныбай Турсунбеков көрели деп чечкенбиз. Калган жиликтерин жогорку кеңештин 120 депутатына урушуп талашпастан бардыгына жеткирип бөлөлү деген максат болчу. К сожалению, бизге ушул маалыматтар интернет сайттарына чыккандыгына байланыштуу бизге СМБ тараптан бизге телефондорубузга чалып, биз менен өзүбүзгө чейин келип жолугууларды жүргүзүштү. Азыр биздин Кыргызстанда 2-марттан 4-мартка чейин биздин өлкөгө президенттер келет экен, ал жагын түшүндүрүштү. Экинчиден азыркы биздин ошол эле Белоруссиядан багы биздин катка жооп катары азыр президенттин аброю түшүп турат деген да маалыматтарды беришти. Если силер чыгып дагы бул эшектин башын президентке бере турган болсоңор, силер вообще эле биздин президенттин аброюна шек келтиресиңер деген ар кандай багы бизди кысымга алышты, акцияңарды токтоткула. Азыр мына жогорку кеңеште да каралып жатат, бул аягына чыгат деп ишендирип жатышат бизди. Биз чынды чын, караны кара, акты ак деп гана билүү максатында бул ишти өткөрөлү деп чечкенбиз. Ошондуктан урматтуу журналисттер, биз сиздерди ишендирип кетебиз. Если 15 мартка чейин азыр биздин жогорку кеңеш
депутаттар азыркы ушул эшектин эти боюнча маселе боюнча чекит коет деп ишенебиз 15 мартка чейин. Если ушул ак эмес же кара болуп кала турган болсо, биз акциябызды улантып бул флешмобду кайрадан өткөрөбүз. Ошондо эртең болбойбу? Эртең болбой калды. Канча адам чогулдуңуздар? Бул адамдардын чогулганы 150 бул активисттер гана Бишкектеги. Андан тышкары бизде столовойдо иштеген жетекчилер да келебиз деп жатышты. Багы биз негизи эле эшектин иштеген эмеспиз деп биздин ашпозчулар дагы чыгып жатышты. Ошол эле кичинекей столовойдо, ашканада иштеген адамдардын баары бизге чыгышты. Акцияңарды туура өткөрүп атасыңар. Негизи эле биздин бийликтери эртерээк көзүн ачыш керек. Бул маалыматтарды элге так жеткириш керек деп бизге да кошулгандар аябай көп болду. Анан баягы бизге азыр ушундай СМБ тараптан ушундай сунуштар түшкөндүгүнө байланыштуу биз дагы туура көрүп атабыз. Кыргызстанга президенттер келип жатса, биздин ушул акцияны өткөргөнүбүз туура эмес болуп калат деп. Ошондуктан биз ушундай чечимге келип жатабыз. Кече эле массалык каражаттарынан көрдүк. Ушу 15 мартка чейин биздин жогорку кеңеш дагы срок берип жатат. Если ушу срокто ак караны кара деп чыгарышпаса, биз кайрадан акциябызды улантабыз. Я дополню на русском языке. Дополню на русском языке. Завтрашняя наша акция, наш сатирический флешмоб по поводу ослиного мяса по уважительным, на мой взгляд, причинам будет приостановлен до определенного срока. Это будет до 15 числа. Дело в том, что по сценарию нашего флешмоба к нам обратились сотрудники СНБ и убедительно попросили нас приостановить наш флешмоб. Дело в том, что, оказывается, к нам прибывают президенты Татарстана и Башкирии, и не будет неприглядно выглядеть, да, на фоне таких высокопоставленных гостей. Мы будем проводить подобный ослиный флешмоб. Сценарий был действительно намного, так сказать, увлекательным тем, что он имел место быть юмористическим. Мы хотели не осла привести на нашу акцию, мы бы хотели одеть маску на барана и таким образом по нашей традиции предоставить нашим властям, которые допустили такую нелицеприятную ситуацию для всего Кыргызстана, и хотели предоставить им барана в виде осла, надетого маской. И я считаю, что данный инцидент будет объективно освещен нашими журналистами, нашими правоохранительными органами, и правда выплывет, и все кыргызстанцы наконец-то узнают, что было действительно в наших кухнях, столовых и наших заведениях питания. Спасибо. Вы и так опозорились перед другими странами. Да? Вы не считаете, что такое сатирическое мероприятие еще больше унизит и даст повод ухмыхнуться другим народам? Да? Мы не считаем так. Мы напротив имеем, да, действительно, как вы подчеркнули, мы уже опозорены. Это не на месяц, это не на годы, это уже осталось таким небольшим, возможно, а может быть, кто как воспримет, пятном в истории нашего суверенного Кыргызстана, и все будут впредь об этом говорить, что помните, да, там во время бакийских времен кыргызы собирали, и их называли баранами, а во время атамбаевских уже скажут: да вы же уже ели ослиное мясо. Это очень нелицеприятно, подчеркну. И завтрашний флешмоб на фоне, я уже подчеркнул, приездом высокопоставленных гостей президента Башкирии и Татарстана, он будет постановлен. Это наше адекватное принятие решений по поводу, именно к нам звонили, к нам приходили и убедительно спросили. И помимо этого наше движение завтра устраивает еще пресс-конференцию в вечернем Бишкеке. Это тема давления на СМИ.
Вот, и мы хотим действительно там провести на высоком уровне, не отвлекаясь еще на этот флешмоб. Вот, и это наши на сегодняшний день доводы по поводу простановки нашего флешмоба. Есть вопрос? По поводу хозяев вот этих столов, они зачем хотели с вами идти? Видимо, тоже хотели присоединиться к нашей акции. Вот. И тем более ведь прошла информация, что в Соколовском районе был подобный митинг, там были жесткие требования, вплоть до того, что участники митинга грозились сожжением себя, если этот позор действительно не станет достоверным на самом деле. Вот. Конечно, правда, какой бы она ни была, но мы считаем, что мы должны знать, да, что какие преступления на нашей стране вообще происходят. А вообще кому идея такая пришла? Идея к нам пришла нашим, в основном это было не спонтанным, это идея, наверное, уже каждого кыргызстанца касается, и каждый думает, да, действительно выразить протест каким-то образом. А как вы относитесь к конференциям Тойчубекова, того же Алмаза Карбашева, которые постоянно выступают, да? Мы считаем, что это действительно наверное, таких качеств человека, который, совершив, да, а возможно и он не совершал, если он так активно выступает, да, против того, что он. Но в любом случае такой позорный инцидент по поводу его бизнеса, то есть семьи Тойчубековых, наверное, нужно было бы хотя бы промолчать и не раздувать, да, такой общественный резонанс. Это наше мнение. Вот. И подобные вот такие последствия могли бы закончиться в стенах, да, наверное, следственных органов. Багы бул жерде дагы мындай күмөн ойлор келип кетип атат да, ушу эме кечээ эле Тойчубековдун интервьюсу жана ошол эле Алмаз Тыкырбашев боюнчачы булар эмне үчүн маалымат чыккандан кийин эле Азамат Чукап барып пресс-конференция берди дагы ошол эле жерден эмне үчүн документтерин көтөрө келген жок. Ошол жанагы Кытайга жөнөтө турган договорлорун эмнеге көтөрө келип, если ошончолук ак, белый, пушистый боло турган болсо, ошол эле жерге көтөрүп келип, урматтуу журналисттер, мына менин колумда момундай далилдер турат деп алып чыга алган жок. Анткени бул деген ушул убакытка чейин ушул документтерди даярдады деген маалыматтар бар да дажычы. Ушул убакытка чейин бул жерде бир эле ушу Алмаз эмес, мунун артында да турган биздин бийлик өкүлдөрү бар. Анткени деген ушул убакытка чейин ошол эле маалымат чыкканда эмне үчүн башка журналисттер жүргүлө мен силерге азыр эшектинети каерде турат көрсөтөйүн деген жок. Ошол эле жерде мынакей менин договорум, Кытай менен түзгөн договорум деп алып чыккан жок. Вот ушунун баары күмөн ойлорду жаратат. Эмне үчүн ошо Тойчубеков чыгып алып мен деген 5 жылга арендага бергенди актанып жатат. Ал негизи анан жакшы бизнескен деп жатат. Бул эми биздин Кыргыз мамлекетинде мусулман өлкөсүндө эшектин бизнеси деген бул эң төмөн позор, эң уят нерсе. Биз өзүбүз ушу мусулман болуп жашап келгенден кийин даже мусулманда айтылат эшектин эти арам деп. Анан арам болгондон кийин ошонун этин биз бизнес кылабыз деген, не знаю, кандай адамдар ушундай өзү кыргыз болуп, мусулман болуп ушундай иштерге барарында дагы баягы бул жерде деген түздөн түз ошо чоң жакшы бизнести өздөрү дагы аябай айтып атат. Бул кирешелүү бизнес деп айтып жатышат. Ошондуктан булар бул масал каражаттарды баягы ушул бизнесин өнүктүрүү максатында да биздин чиновниктердин чөнтөгүнө берип келген да. Ошондуктан баягы кирешелүү бизнес деп бул иш 2006-жылда бир жаңылаат түзүлгөн деп, андан кийин жок 9-февралдан баштап союп баштадык деп дагы бир жаңылаат. Бул жерде ар кандай күмөн ойлор келет да. А негизи эле биз качантан бери эшектин этин жегенин бир Кудай билет да. 2006 деп ким? Алмаз Тыкырбашевдин интервьюсунда көрсөңүздөр ошол жерде эле конкретно айтылган. Бул уже өздөрүнүн азыркы фирмасы 2006-жылы эме
Супер инфо KG'де эмеде маалыматта жүрөт. 2006 жыл деп түзүлгөнбүз деп, анан кайра эле жок деп, анан кайра дагы ар кандай маалыматтарды берип жатат да. Өздөрүнүн баягы жеке эсли ошончолук бизнесин сактап, ошончолук бизнеси таза экенин далилдей турган болсо, ошол чуркап келип пресс-конференция берген күнү эле документтерин алып келип коомчулукка таратмак. Бул да күмөн ойлор менен калып атат. Ошондуктан биз ушул акцияны уюштуралы деп Facebook'ка жазганбыз. Facebook'тан ар кандай ар кимдин ой пикири менен ушул баягы неме жиликтерди бөлүштүрүү кылып чечтик да. Баягы, конечно, бул күлкү. Анан баягы ушундайга негизи бизди алып барып коюшту деген максаттабыз да. Ошону айтып атпайбы, ар кандай жок, ошо андан кийин дагы Тойчубек айтып атпайбы? Андай макул болуп бергенбиз, бирок ошо эшектин этин багып атабыз дегенде деле мейли дедик деп айтып атпайбы? Макулбуз деп.